Бактыргеч жана сиз айткан ошол кең талаадагы бул СРди биз 2 жылдан бери бүт процедурасын өткөрүп ишти жасап атабыз. Сокеев экөөбүз күн сайын киши менен сүйлөшөм. Мына эми азыр 1-мартка деп атат. Ушу 1-мартка бүтүп калса, себеби ошол кең талаа эл өкмөтүнүн эли бүт колдонот да. Бул өтө маанилүү. Мен ыраазычылык билдирем. Бул 2 жылдан берки биздин жумуш. Чогуу мына айыл чарба тиги департаментине менен. Анан жанагы 5 скважинанын да экөөсү калды эле, ошо экөөсүнө да аракет кылгылачы. Ошол да мен 2 жылдан бери жүгүрүп жүргөн жумушум да. Анан Бакыт Эргешович, муногу жаз келгенде эле биз эми жыл бою айтабыз. Жылда айтабыз. Жана арка каскад насостук станциясын мен дайыма катта жазам ондогон жолу сиздерге. Дайыма жаз келгенде менин маселенин баары башталат да, кеч ремонттоо, капиталдык ремонттон өткөрүү маселесинде алардын жумушчулардын штаттары, маяналарын айтып эле келебиз. Кышы менен да айтабыз, анан жаз келгенде суу ошол насостук станция аркылуу берилет. Сиз өзүңүз эртең февралда барсаңыз да бир көрүңүз эле. Бул жылда көтөрүлчү маселе. Бир жылга берет, анан кийинки жылга дагы эле ошол маселе уланат да. Бул эми насостук станция өтө эски да. Союздун убагынан бери келаткан. Анан бул жерде Чыңгыз Ажыбаев депутат коллегабыз туура айтты. Мен дагы жанагы Кызыл Петролиумду Баткенден ташып келгенде чыгым аябай кымбат болуп кетип атат да. Ошону эл да суранып атат. Газпромнефть, партнер нефтке ошолор аркылуу болсо депчи, арзаныраак болсо деп атат. Эми эртең мына бизде Лейлек районунда февралда эле башталат жаз. Февралдын эле аягы башталат да. Ошон үчүн ушуну эске алсаңыздар. Анан мен мунугу республика боюнча бүгүнкү күнү айдоо аянты мындай деградация болбогон канча аянт калды бизде? Лейлек районунда канча аянт бар айдоо? Бул кыскарып эле кетип атат да акыркы маалыматтар боюнча. Сиз баягы кунарсыз жерлерди айтып атасыз да, Айдоо аянттары иштеп, 1 миллион 236 миң гектар жерге биз айдоо иштерин жүргүзөбүз. 614 миң бул кунарсыз жерлер. Ошо кунарсыз жерлерди биз мындай иштебелеген жерлерде иштетиш керек да аларды. Мына ошо планда бизде. Мен муну бекер сурабай атамын, себеби кыскарып кунарсыз жерге айланып деградация болгон жерлердин аянты көбөйүп атат. Мына илимпоздор ушуну айтып коңгуроо кагып атат. Ошонун үстүндө муногу сизде бир илим жаатын тейлеген орун басарларыңыздан барбы? Бир илимдин доктору, профессор деген адистер барбы? Бакыт Эргешович, айыл чарбасы боюнча. Саламатсызбы, Камила Абдуразаковна. Акыркы 10 жылда катуураак сүйлөңүзчү, кулбай атат. Акыркы 10 жылда 100.400 гектар ушу айдалбай калган жерлерибиз бар эле. Жылына 4.000-5.000 гектардан кыскарып, быйыл 4.500 гектарды айыл чарба аянтын айдап атабыз. Башкача айтканда, ошол иштетилбей аткан жерлердин аянтын кыскартып атабыз. Жалпы бүгүнкү күндө 42 миң гектар ошондой жерлерибиз бар. Күрөш болуп атабы? Күрөш болуп атат, жылына алдын алып эми жерибизди сактап калышыбыз керек да, айдоо жерлерибизди, туурабы? Ооба, туура. Ошон үчүн жылына 4.000-5.000 гектарды биз кайра айдоо аянтын айлантып иштетип атабыз. айландырыш керек аны. Бакыт Эргешович, ушу орун басарларыңыздан бир ушу илимпоздордон алсаңыз жакшы болот эле да. Бул илимдин күчүн пайдаланыш керек азыр. Жерди сактап калууда бул илимпоздордун күчү керек бул жерде. Мына бизде академия бар, айыл чарба. Ошолорду колдонушубуз керек болуп атат. Айдоо аянттарыбыз кеңейиш керек биздин. Мына дүйнө жүзүндө азык түлүк коопсуздугу кандай биринчи орунда туруп атат? Биз алдын алышыбыз керек да. Анан мен муногу минералдык жер семирткичтерден бүгүнкү күндө селитранын баасы канча болуп атат бизде? Себеби элдер арызданат да, ошо Өзбекстандан келген сапатсыз, Россияныкы арзан болсо кымбаттады деп атат да. Баа канча болуп атат селитраныкы азыр? Селитран баасы 28-29 сомдон болуп атат да. Камила Абдуразаковна, бул элге доступный. Мына ошол эле азыркы айтып аткан Лейлек районунда да 28 сомдон бар. 30 сомго чейин баа жеткизген жерлери. Мына азыр буга чейин да айтылып кетти. Кечээ биз ташып келүүчүлөр менен түзгөндө ошолорда ар бир райондо өзүнүн ачуу точкаларын коюшат. Ошол жерде ошо сатуу бааларын коюп беришет. Бул боюнча азыркы бул былтыркы жылга салыштырмалуу бул арзан. Салыштырмалуу. Буюрса. Рахмат.